والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Балдар, қыздар, бүгінгі сабағымыз Құр'ан аяттарына саяхат. Саяхат дегенде bir аяттан екінші аятқа, же екі аяттың оқшоштығы, же ал аяттың içindегі сыр, бұға чейінки сіздер маны бере бербеген, анча көңіл бұра бербеген манилер. Бізде жаңы кірген терминдер бар. Аны сілер жақсы білесіңдер. Бірөөсі кечеге өткен бетбақтық. Феминизм деген аталыш менен. Феминизм деген жаңы кірген термин менен. Düşünөбүз да феминизмди. Ар бир инсан, анын ичинде аял заты өзүнүн укугун башкача көз караш менен сактап калууга таштаган кадамды феминизм деп эсептейт. Ошол феминизм. Бүгүн эми жигиттер биз өзүбүздүн апабыздын, эже карындашыбыздын, үйлөнгөндөр болсо жубай, кыздарыбыздын, ошол карындаштарыбыздын укугу жөнүндө булардын сулуулугу, тазалыгы, нарктуулугу жөнүндө Аллах Кур'анда эмнедет экен. Кур'ан аял затынын сулуулугун бир эки эле сөз менен келтирген, бир эки эле сөз менен айткан. Аны бир 5-6 барак кылып кеңейтип жазсаң дагы сөзүң жетишпей калат да. Эгерде азыр бизди эркектерди ушу кыздардын сулуулугун жазчы десе, айга, чолпонго, жылдызга теңеп туруп сөз бүтүп табылбай калышы мүмкүн да. Аллах Таала укмуш мыкты нерсеге теңеген. Анда кимде Кур'ан бар алдында? Кур'ан бар. Кур'анды ачкыла. Ар-Рахман сүрөсүн ачкыла. Кимде Кур'андын котормосу бар? Кыргызча. Барбы жаныңарда азыр? Аха. Аны да ачкыла. Ар-Рахман сүрөсү. 56 аятын ачкыла. Кур'андын Ар-Рахман сүрөсүнүн 56 аятын ачкыла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. صدق الله العظيم. Allahu Ekber. Fihinne деген бейиштин içindeki Allah Taala бейишке girүүчү салих муъмин бенделерине даярдап койгон эң мыкты жасалга жөнүндө сөз кетип бартат. Бир жерден батирге кирип калдыңар силер. Же батир алдыңар. İçinde emerектер барбы деп сурайсыңар да. Биринчи эле ошол. Эмеректер барбы? Жата турган жууркан төшөк, идиш аяк барбы дейсиңар. Анткени аны ташып жүрөөр тажагансыңар. Ошол фихинна, эмнеге фиха эмес, эмнеге фихинна келип атат. Анткени бейиштин ичиндеги диван, кресло, спальный диван, азыркы тил менен айттым да мен. Төшөк, иши кылса бүт жууркан, жастык, мамык, мамылар жөнүндө сөз кетип бартат. Ошон үчүн Аллах Таала бул жерде фихинна бейиштин ичиндеги жасалгалуу даярдыкта касирату тарфи лам ятмисхунна инс каблахум вала жан. Мурда аларга инсан дагы, жин дагы колун тийгизип көрбөгөн, көздөрү менен эч бир чоочун эркеге тигилип тиктебеген туп-тунук кыздар жашайт жанагы бөлмөлөрдө деп атат. Уккула кыздар. Силерде Аллах Таала сулуулугуңардан мурда тосулма жашашыңар жөнүндө сөз кылып атат. Силердин сулуулугуңар бетбактык кылып чечинип алуу менен эмес. Силердин сулуулугуңар кашыңарды тияк биягын тегиздеп, кирпигиңерди шыпыргыдай кылып узартуу эмес. Силердин сулуулугуңар жамынуу экендигин Аллах Таала өзү айтып атат. Мынау ушул жихазды чыгарган өлкө жана фирма ушуга эмне кетерин, эмне буга зыян келерин китепчесинде жазып койгон. Мен муну ушуга микроволновый печтин, баягы печканын шунун алып келип сайсам эч качан заряд албайт.
өзүнүн шунуру бар. Инсанга эмне зарыл эмес, эмне жакшы, эмне жаман, эмне пайда, эмне пайдасыз экендигин инсанды жаратуучу болгон Аллах өзү билүүчү эмеспи? Ошон үчүн фихинна касирату тарфи лам ятмисхунна инсун каблахум вала жан. Бейиштин ичиндеги эмеректерде, бейиштин ичиндеги жасалгы бөлмөлөрдүн ичинде мурда жин дагы, инсан дагы колун тийгизип көрүлгөн эмес. Керек болсо алар өздөрү, ошол аялдар көздөрү менен чоочун эркекке эч качан тигилип бир тиктеп койгон эмес. Ушундай кыздар турат, ушундай хөрлөр турат деп Аллах Таала аял затынын. Ал ким? Ал бейиште ким болот дагы хүргө шерик болуп десе, бул дүйнөдө өзүнүн күйөөсүнөн башка эркекке тигилип тиктебеген аял болот. Фаби айи алаи раббикума туказзибан. 56 аятта ушул жерде аялдардын жабык жүрүшү жөнүндө, тосук жүрүшү жөнүндө, чүмкөнүп жүрүшү жөнүндө сөз кетип бартат. Эркек болсун, аял болсун, 3 нерсе эгерде эркектерде, аялдарда да жок болсо, анда 4-нчү нерсе сөзсүз түрдө болот. Угуп тургула. Биринчиси, коомдо ыймансыздык күчөй баштаса. Экинчиси, сабатсыздык көбөйө баштаса. Үчүнчүсү, финансылык кулчулук каптап келсе. Финансовое рабство деген бар го баягы. Финансылык кулчулук. Финансылык бирөөгө көз каранды да, мисалы. Бир өлкөгө көз карандысың, же бир банкка көз карандысың, же болбосо бир кишиге көз карандысың да, финансы жагынан. Адамда, бир коомдо же жеке жалгыз адамда 3 нерсе пайда болуп калса. Биринчиси ыймансыздык, экинчиси сабатсыздык, үчүнчүсү финансылык муктаждык болуп кала турган болсо, анда же ошол коомдо, же ошол жеке инсандын өзүндө зина жана башка бузукулук кадыресе көнүмүш адатка айланат. Ушуну бир билгиле. 3 нерселер боло турган болсо бир коомдо же жеке бир инсанда, анда зина деген аларда кадыресе көнүмүш адатка айланат. Эмнеге Аллах Таала ушул жерде фихинна касирату тарф, касара деген кыскартуу деген. Эч жака караган эмес. Тарф деген көзүн, тарф деген тарфата айн деген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн дуасы бар. Я Рабби, мени эч качан бир көз ирмемде өзүмө же болсо башка бир инсанга муктаж кыла көрбө өзүңдөн башка деген дуасы бар. Тарфата айн деген бул тиктеп тура бериш эмес. Көз ирмем жөн эле. Бир-эки жолу ирмейт го, көз ирмеп. Ушуну тарфа дейт. Демек, чоочун эркектерге көз ирмеп мынтип тиктеп да койгон эмес, бир мындай эки жака бурулганда чоочун эркектер өзүнүн күйөөсүнөн башка эркектерге бир көз ирмем да мындай бир саресеп салбаган. Аялдардын негизги бул дүйнөдөгү зарыл өзүнө алып жүрүүсү тосук болушунан Аллах Таала кабар берип, керек болсо сулуулугун экинчи орунга коюп атат. Карап тургула, саны беле. كأنهن الياقوت والمرجان صدق الله العظيم. Сулуулугун кийин айтып атат. Аялдардын улуулугу менен таза намысын, алардын тосук, жабык жүрүшүн биринчи айтып, анан сулуулугун кийин айтып атат. كأنهن الياقوت والمرجان. Якут кудум эле бул аялдар негиз өзү жакут, анан маржан бермет сыяктуу. Билесиңерби эркектер? Жакут каерден алынат? Жакут ал кадимкидей, камушка мындай жабык нерсенин, ал өсөт кадимкидей. Ал баягы апаларыбыз, кыздар, эже жеңелерибиз мойнуна танган не деп коебуз? Шуру, ананчамча агдана деп коет. Шуру. Ал өзү кадимкидей эле деңиздин астында Аллах Таала бир жаныбардын ашказанында, мындай курсагында чоңойтот аны кадимкидей эле. Ал кадимде багат жанагыны океандын суусу менен. Тегеле койсо ал өсүп кете берет, чоңоюп кетет анча-мынча. Ошону улам карап турат. Аны суучулдар түшөт. Суучулдар түшүп, алып чыгып, кайра алып, кайра таштап койсо өзүнүн ордуна барып кайра ошентип чоңойто берет. Маржан деген бул суунун деңиздин астында. Деңиздин астындагы атайын капканын ичиндеги атайын бекик жерде болот. Сенин эжең, апаң, карындашың, жубайың, кызың маржандан арзаныраак болуп кала турган болсо, анда шоруңдун катыганы ошол. Моюнга таккан шуру ушундай кымбат болуп, жипке тизилип, чачылып кете турган болсо, бети башын тырмап, ой, менин шурум чачылып кетти да деп анча-мынча аялдар. А бирок ошол шурусу чачылган аялдын ал мончоктой кызынын айбири төгүлүп атканын иши жок. Сөз ушундай болуп атат. Касирату тарф көз ирмем эч кимге караган эмес. Карагыла, силердин
тосук, жабык жүрүшүңөр, намысыңардын тазалыгы, ариеттүү, намустуу болушуңарды Аллах Таала Кур'анда Ар-Рахман сүрөсүнүн 56 аятында дан айтып атат дагы, сулуулугуңарды экинчи. Кааннахунал якут вал маржан. Аял заты өзү кааннахунал якут вал маржан. Алар жакут, бермет, маржан таштай. Көпчүлүгү суктанган. Көпчүлүгү жетпей жүргөн. Эми эркектер, билесиңерби? Аялдар качан чечинет? Билесиңер ошону? Аялдар качан жылаңачтанат? Аялдар качан абийирин сата баштайт? Көпчүлүк айтышы мүмкүн, жигиттер. Булар күн ысып, жаз келгенде кайрадан чечине баштайт деп. Жок, андай эмес. Качан эркектер аялдарды эмес, башка нерсени катуураак жаап орой баштаганда, алардын аялдары чечине баштайт. Ушуну бир билгиле. Муну ислам аалымдар айткан. Качан бир өлкөнүн эркектери же бир үйдүн эркеги аялынан көрө башка нерсени жаба баштаганда, анда алардын аялдары кадыресе чечине баштайт. Телефонуңарды көрсөткүлөчү бир. Жок эле көтөрүп койгон, телефонуңарды эле. Бир эле. Телефонун сынып калбасын деп, бети сынып калбасын деп, астына дагы эмне кылган? Пленка чаптаган. Машинасын, үйүн култап коет. Акчасын койгон жерди улам тиктей берет, улам карай берет. Шымын, көйнөгүн, костюмун, жаңа алган шубасын, курткасын коюп, улам карап, култап турат. Субханалла. Эң кымбат болгон аялынын үстүн жабууну унутуп калган коомдо аялдар кадырсыз чечине баштайт. Аят көтөлүбү? Кийинки аят көтөлү. Даяр тургула. Ас-Сафат сүрөсүнүн 49 аяты. Ас-Сафат. Сура Ас-Сафат ая 49. 49 аят. Угуп тургула. Астагфирулла билlah. وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون 48-49 аяттар. Эми карагыла. Бейишке Аллах Таала өзүнүн эң жакшы көргөн бендесин киргизет. Ошон үчүн Имам Шафииге бирөө келип, мен кандай инсанмын? Менин наркым Аллахтын алдындагы баам, анан даражам, баркым канчалык дегенде Имам Шафиинин сөзү бар. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. سبحان الله. Sonun söz. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. Эгерде Аллахтын алдындагы өзүңдүн ордуңду, даражаңды билгиң келсе, анда сен кайсыл жумушту аркалап жасап жатканыңа тигилип тикте деген назар сал. Кимдир бирөө арак сатат. Кимдир бирөө уурлук кылат. Кудай сактасын, дагы бирөө денесин сатып жан багат. Ушунун өзү жакшы ишпөзү абийир таразада. Уюткулуу эзелтен бери келе жаткан элибиздин дагы жийиркенген сөзү ушул. Уурлуктан сакта, зинадан сакта, бетбактыктан сакта деп. Жасап аткан ишиңер жоолук, сабак алуу, Куран окуу, намаз окуу, бирөөгө жардам берүү болуп атса, демек Аллахтын алдында баркың ошончо жогору. Жашооңорго карагыла, кандай жашап атасың, эмне жасап атасың, Аллах Таала ошонуңа жараша мамиле кылат. Карап тургула. Ва индахум. Эмнеге? Индахум. Мен эмнеге ошол Имам Шафиинин сөзү менен баштадым? Анткени бейишке кириш үчүн эң мыкты ишти жаса, бирок бейишке киргениңден кийин дагы Аллах Тааланын сага берген сыйлыгы. Ва индахум qasiratut tarfi'in. Бейишке Аллах Таала сыйлап киргизип койгон эркектердин алдына Аллах Таала мыкты кыздарды сунуштайт.
мегиле үйлөнгүлө. Бирок алар касирату тарф айн. Ушул азыр бир аздан кийин турмушка чыга турган ушул жигиттен башка бир да эркекке тигилип тиктебеген бакыран көз кыздар. Эчкимге тигилип тиктебептир. Эми аны дагы бир мыкты сөз менен эркектер намысыңарга келгиле деп бизге шилтеме берип, Аллах Таала كأنهن بيض مكنون صدق الله. Жана كأنهن الياقوت والمرجان dediler. Em bu жерде كأنهن بيض مكنون. Жумуртканы билебизби? Билебизби жумуртканы? Шаарга келип бирөө мына эмне десе жумуртка десе биздин тукумга окшош деген экен бирөө. Ошо тукум дегендер деле бар да жумуртка. Туурабы? كأنهن بيض مكنون. Өтө кылдаттык менен этият кылып сакталган жумуртканын ичиндеги чел кабыгы барбы? Ортосундагы. Билесиңер ошону? Кыздар куд ошондой. Сырткы катуу жумуртканын сырты менен ичиндеги суюктук менен өкөнүн ортосундагы аябай жука чел кабык. Өтө кылдаттык менен гана мамиле кылынып сактала турган жумуртка сыяктуу деп атат. Элестеткиле. Өзүңөр, иниңерге бир баштык жумуртка алып келген десе алып тарс деп алып келсе жакшы эле болобу? Сынат да бут чыты чыгып. Куд ошондой ошол жумуртканын быт чыты чыккандай ары бери сүрүлө берсе деп атат. Сенин апаңдын да намысы булганат. Анын кадыр баркы кетет. Анын абийири тепселет. Анын улуулугу жоголуп, сулуулугу биротоло кирдеп кетет. Эркек, сенин өзүңө аманат катары тапшырылган аял затын куд ошо жумуртканын агы ийне менен мындай кылсаң эле жыртылып калган сыяктуу, буларды куд ошондой шамалга калтырбай, күнгө күйгүзбөй, сууга үшүтпөй сакташың керек. Аял заты ошондой касирату тарф. Кызыктай бир аят бар. Касирату деп келе жатып эле, ушул сөз грамматикалык терминде бир жерге келип, башкача сөз менен аталып калат. Алгандай. Estağfirullah. Ar-Rahman suresinin 72. ayetinde. Hurum maqsuratun fil khiyam. Hurum maqsurat. Hurum maqsuratun fil khiyam. Subhanallah. Ey mümin erkekler, amalыңарды күчөйткүлө. Иманыңарды ашыргыла, аштып ташыткыла, амалыңарды бекемдегиле. Силерди бейиште мунавул жубайыңар хөрлөрдүн эң мыктысы болуп күтүп алат. Эң мыктысы болуп күтүп алат. Кандай болуп десе, хурум мақсурат фил хиям. Көз жоосун алган чатырчалардын ичинде сүлкүлдөгөн абалда сени күтүп алат. Мақсурат эч кимге тиктеген эмес сенден башка. Бир аяттан экинчи аятка, дагы бир аяттан экинчи аятка саякат кылып отуруп, азыр кызыктай бир жерге келебиз. Дженнетул муқаррабин, анан дженнетул абрар деген бар. Дженнетул муқаррабин, дженнетул абрар. Кимиси өйдө турат? Дженнетул муқаррабин. Муқаррабин, Аллахка жакын болгондордун бейиши деген наам, ал дженнетул абрар, жакшы ишти жасагандардын бейиши деген бейиштен өйдө турат. Бирок ал Фирдавстан бир аз төмөн турат. Ушул дженнетул муқаррабинде кимдер турат десе, жыңалаштанбаган, көзү менен тигилип тиктей бербеген аялдар гана. Анткени Шам мамлекетинен келген Ан-Нисва 10 чукул аял Айшенебизге зарыл маселелеринин жообун алганы киришкенде Айшенебиз айткан. Силерсиңерби? Мага жеткен силер жөнүндө кабар. Силер жөнүндө деген именно ушул 10 аял жөнүндө эмес, алардын жашаган аймактагы элдин
салт санасы жеткендигин айтып атат. Силер мага жеткен маалымат боюнча мончолорго кире турбайсыңарбы? Жамаат болуп. Аялдар өздөрүнчө. Бул женская баня деген сөз. Аялдар мончосу. Угуп койгула деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан укканмын. Кайсы бир аял өзүнүн үйүнөн, ата-энесинин, күйөөсүнүн үйүнөн башка жерде кийимин чечип, денесин башка көрсөтө турган болсо, анда ал: "Эй Раббим, сени менен менин ортомдогу парданын мага кереги жок, жырттым мен, алып таштай бер" деген менен бирдей деген. Түшүнүп атасыңарбы? Түшүнгөн жоксуңар, түшүндүрүп берем азыр. Түшүнгөн жоксуңар, туурабы? Түшүндүрүп берейин. Кайсы бир аял өзүнүн ата-энесинен же күйөөсүнүн үйүнөн башка жерге барып, чечинип, денесин башка бирөөгө көрсөтө турган болсо, анда ал: "Эй жараткан Алла, өзүм менен сенин ортоңдогу, экөөбүздүн ортобуздагы парданы мен жырттым. Кереги жок мага. Алып таштай бер мага. Менден өзүңдүн тосмо пардаңды алып таштай бер, мага кереги жок тосмоңдун" деген менен барабар. Ал кандай парда? Угуп тургула. Эгерде Аллах Таала кылган баягындай кылык жорогубузду дароо көрсөтө турган болгондо, анда мына ол жерде эч ким отура албай калат эле азыр. Эч ким отура албай калат эле. Келе жатып мүдүрүлүп кеткенде Аллах деген ордуна "О энеңди" деп жыгылатка кебиркилер. Ошол ким энеңди деп тилденсе, бирөөңдү атаңды деп ашатса, бирөөнү заң этирип эгин астынан кайнатып койсо, кыздар отуруп алып, бирөөнүн этин экинчиси Гүлмира сага айтып атам, Элмира айтпа деди эле, сага айтып атам деп бирөөнүн этин жесе, ушундайлардын деп атат. Эми угуп көргүлө. Ушундайлардын маңкасы агып калсын десе, эч ким отурбайт эле алдым бул жердечи. Куюлуп отурса, өлгөн экенсиң да, бая айткан экенсиң да, турабы деп кой, бир бала макмак бизде. Улам эле тартсаң деле шалакайт куюлуп кала берсе, шороңоргор. Жөн эле жүрбөй белең. Экинчи жамандабагын турабы десе, ооба дейт. Бирден чыгып алып, тарак тартып алып дагы жамандай берет, дагы түшө берет. Көрдүңбү? Кайсы бир бамда токубай калгандар. Путу сүдүрөлүп калсын десе, бүгүн жалаң сүдүрүлгөндөр келмекпиз. Сабакка барбай калгандар, мындай болсун десе, иш чатак болмоктон да. Кандай жаман иш кылсак деле Аллах Таала аны мындай жаман иш жасады муну бул. Сен билип койгон деп жаныңдагы айтпай атат го, ушул парда деп атат. Түшүндүңөрбү? Эми кайсы бир аял өзүнүн үйүнөн башка жерди чечинип, денесин башка бирөөгө көрсөтө турган болсо, анда ал: "Эй жараткан Алла, экөөбүздүн ортосундагы менин жасап жаткан жаман ишимди жашырчу пардаңды мага кереги жок, алып таштай бер. Шермендемди каалашыңча чыгар" деп атканы ал. Ошон үчүн Кудай сактасын. Кудай сактасын. Кыздарыбыздагы апаларыбыз, эжелерибиз, жубайларыбыз, эже карындаштарыбыз ушул пайгамбарыбыз сунуштаган, Аллах Таала өзү күтүп аткан Женнетул Мукаррабинде гана болгула да. Бирок тосук дениңер менен албетте. Аллах. Эми Ар-Рахман сүрөсүндөгү, Ас-Сафат сүрөсүндөгү, анан Ас-Сад сүрөсүндөгү 3 аят бүтсүн ушуну менен. Биз эми азыр Касас сүрөсүнө келели. Бир эле аят менен. Мен сөз кыла турган бир аят, бирок анын башынан, анан аягынан окуп түшүндүргөнгө мажбур болот экенмин. Бул Муса пайгамбардын окуясы. Муса пайгамбарды баарыбыз билебиз. Аллах Таала менен ортодо периште болбой түз байланышкан улуу пайгамбар. Муса Калимуллах. Я Рабби. Качан гана ал өзүнүн коомунан дооматталып куулуп чыкты. Билебиз эмне болуп куулуп чыкканын. Пайгамбар болгонго чейин эки кишини урушуп жаткан жеринен ажыраштырам деп, бирөөсүн бул жака тартканда, катуураак тартып койгондугу үчүн аркадагы турган нерсеге чалыштап түшүп,
Kara kuşu menen düşüp, al ölüp kaldı. Ataylagan yok, anı jönüne ajırattı. Sen emi uşunu öldürdün dep, koomu aga jala jap atat. Kaçıp çıktı. Kara kalemi. Estağfirullah. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Kaçan gana al Madyan'a girdi. Madyan degen şaharga. Madyan degen şaharga girgende şahardın başında ile ötü çoğun su saktagan kudugu var eken. El gezegi menen uagı menen oşal jerge su alat. Özlerine dağı, jandıklarına dağı. Birok oşal gezekte turgandardan dağı oboçolonуп turgan vajada min dunihim imra'atayn. Bölünüp turgan iki ayaldı gördü dep atat. Kur'andın söz süylödögü en jogorku madaniyatlı ekendigine taң kalasыңар. Imra'atayn iki ayal. Birok iki öten boyga jetken, birok turmuşka çık elek. Birok uşul jerde Kur'an ayal dep keltirip atat. Emnege boyga jetken kız degen jeri jok. Emnege ayal dedi. Bir kança sırrı var. Tadudan iki öten oboçolonup durdu. Erkekler arılaşıp alıp, çakaların karmı alıp aldık umtulgan jok. Bizdin balдар, je kızlar, bayakı ança-ança gamburgerge je KFC'ge gezeke turganda, koşmoktap turup kalışat ko. Dallar bilen türtüşüp, sen menden keyinsin, sen menden keyinsin dep. Jok, андай emes. Alar oboçolonup turuptur, alısta. Qala ma khatbukuma. Alar su aldı. Büt bardığı su aldı. Su karışı töölörün, jılkıların, koyların, uyların, büt bardığın eçkilerine beri su karışıp, özleri de su içip, idişlerine su tolup turuşup, anan birok kuduktun ozun bekitip koyup ketip kaldı.